Саламатсыздарбы, урматтуу биздин достор. Эфирде мен билем долбоорунун кезектеги чыгарылышы. Биз бул жолу салыктарды электрондук онлайн түрдө төлөө жол-жоболору жана буга чейинки жарандар туш болуп келген айрым үчүлүштүктөргө маалымат жооп алабыз. Ал үчүн биздин коногубуз, студиянын коногу Эрмек Маткасымов Ош шаардык салык кызматынын декларацияларды кабыл алуу бөлүмүнүн башкы инспектору келген. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Биздин алгачкы эле суроо, мисалы, мындай башынан жол-жоболорун түшүндүрүп берсек да, электрондук түрдө салыктарды төлөйбүз деп атабыз. Ал үчүн биздин кадамдар алгач кандай болушу керек? Биринчиден айта кетчү нерсе бул суроого жооп бере келсек, биз обычный эле кирген Google сайтын ачабыз. Ачканда estai.gov.kg салык кызматынын сайты болот. Ошону ачып, ичине киргенде эле базовый знания, форма отчетов, электронный сервис деген өзүнүн выкладдары чыгат болгон. Ошол жерде электронный сервис дегенге киребиз. Сервис электронный отчетность через личный кабинет деген жер чыгат өзүнүн атайын. Ошол жерден киргенден кийин прийти к сервису деген жерге кирет. Эми бул жерде калгандарында кийинчерээк токтоло кетебиз, калган выкладдарына. Ушул жерде ачканда бизге керектүү нерсенин баардыгы ачылат. Калькулятор заполнения единой налоговой декларация, информация об акцизнын марка, кимгедир керектүү өзүнүн графалары чыгат. Ушул жерде биринчи эле маселе получение доступ деген экранды караганда оң жагына чыгат. Ушул жерден ачканыбызда заявление о представлении или восстановление доступа к информационной системе. Ушул жерге эле келгенде биз бир жарандыкын терип көрөбүз. Демек, инененди теребиз. Доступ алыш керек. Доступ алыш үчүн биринчи максат доступ алыш үчүн. Так. Ушул иненени тергенде өзү автоматтык түрдө кайсыл жерде мурун каттоодон өткөн деген маалыматты берет. Салык төлөө боюнча. Бул паспорттагы эле жанагы иненен номер деп коебуз, 14 цифраны тергенде эле кайсыл райондо экени чыгат. Ушул жерден серия паспорт, место нахождения или место жительства прописканы теребиз. Жашкан жери. И парольду коебуз. Ар бир жаран өзү билген паролун коюш керек. Унутуп калбай турган. Шуну басып туруп биз парольду тергенде бул жерде я не работ деген бар. Сөзсүз буну басканда принят деп чыгат. Анан кийинкиси сформировать заявление. Шуну басканда мондай неме чыгат, заявление чыгат. Үлгүсү, мындай көрсөтүп койсок болот экен, камерадан. Чыгат мондай болупчу. Ушул жерде азыр баягы башында айтып өткөндөй Кара Суу Шарк айыл өкмөтү деп бул өзү берип атат заявлениени. Биз ошол жерден каттоодон өткөн үчүн Кара Суунуку 025 Кара Суу районуна барсак, бизге мондай решение чыгарып берет. Логин пароль деп туруп, могул жерде логинди система өзү чыгарып берет, ИСНАК системасы. Биздин налог немен сайттын өзүнүн немеси бар. Ушул логинди биз өзүбүз койгон парольду эч качан унутпашыбыз керек. Себеби логинди биз бергенден кийин парольду айрыкча унутуп калып атабыз жарандарчы. Негизги маселе ушул. Салыкты онлайн төлөө үчүн алгач электрондук каттоодон өтүшүңүз керек болот. Ал үчүн салык кызматынын STI.gov.kg расмий сайтына киресиз жана салык төлөөчүнүн кабинети деген бөлүмдү тандап, каттоодон өтүү баскычын басыңыз. Бул жерде паспортуңузда көрсөтүлгөн жеке номерди, паспортуңуздун сериясын, аты жөнүңүздү жана каттоодо турган дарегиңизди толтурасыз. Андан соң жеке кабинетиңиздин логин жана сыр сөзүн түзүп чыгасыз. Толтурулган арызды кагаз түрүндө чыгарып, каттоодо турган аймагыңыздагы салык кызматына барсаңыз, салыктарды онлайн төлөөгө уруксат берген чечим кагазын чыгарып берет. Эскерте кетсек, сыр сөздү унутпаганга аракет жасаңыз. Антпесе арызды кайра толтуруп, салык кызматына кайра кайрылууга туура келет. Ошондой эле электрондук жеке кабинетиңиз түзүлгөндөн кийин 120 күндүн ичинде пайдаланбасаңыз, автоматтык түрдө системаны пайдалануудан четтетилесиз. Өзү сиздин сыр сөзүңүздү көргөзө турган жерде кичинекей неме бар. Бөлүм бар, атайын. Немеси бар. Ошону сөз карап коюшубуз керек. Азыр мен дагы мына англисче терип алдым, кирсем киргизбейт. Демек, ал жерде англис, латын тилиндеги тамгалар болбойт негизинен. Сөз түрдө орусча эле кое бергени дурус. Өзү бул жактан чыгат, орусча эле койгонубуз дурус эми. Бул жерде основном атыбызды же бир өзүбүздүн
бекем сыр сактаган бир сыр сөзүбүз бар, башка сайттарга кирген дагы. Аларды да колдоно берсе болот. Буга чейин башка социалдык тармактарга колдонуп келген сыр сөздү бул жакка деле колдонсок Сыр болот. сөз менен кирип алдык. Өзүбүздүн жараныбыздын ички өзүнүн личный кабинетине кирип алдык. Бүгүнкү күндүн эң оор маселеси вот транспорт менен мүлк салыгын тапшыра албай, адамдарда бир аз оор Суроо жаралат, суроо жаралат. Эмне үчүн? Мисалы, азыр айтып атасыз да, ошол айрыкча мүлк салыгы менен автоунаа салыгы. Көпчүлүк азыр дагы баягы салык кызматында убакыт бүттү деген байланыштуу сиздерде дагы кеңсеңерде кезек күткөндөр көп болсо керек. Ошондуктан жарандар үчүн эң керектүү болгон биз азыр унаа салыгына токтоло кетели. Мисалы, унаа салыгынын суммасы кантип аныкталат, эмнелер эске алынат? Ошол эле учурда унаа салыгын биз азыр баягы салык кызматынын расмий сайтынан жеке кабинетибиз сырткары дагы кайсыл төлөм системалары аркылуу ишке ашыра алабыз? Маселен, терминалдардан ошол эле балким. Биринчи кезекте суммасын биз кантип билебиз? Эмнелерге жараша болот? Бул жерде мыйзамда жазылган 324-статьядан ачканда салык кызматынын кодексинин негизинде графа бар. 5 жылга чейин машиналарга 0,90 тыйын кубуна. Бул куб дегенибиз техпаспорт алса ар бир жаран аркасында жазылып турат. Машинанын объему деп сурашат го, ошол жерде 1,8 объем болсо 1797 дегендей кубтар жазылат. Вот ошону эле, мисалы 1797-ни жылы 2016-дан өйдө боло турган болсо 0,90 эле көбөйтсө канча сом экени чыгат автоматтык түрдө ошол жерде. Бул ошол салыктын суммасы, салыктын суммасы. Ошол эле машина 10 жылга чейин болсо, чыгарылган жылы 0,60, 10 жылдан ашып кеткен болсо, 15 жылдан нары өтүп кете турган болсо, ал 0,45 дейм. Бизде ошол 1,8 объемубуз 15 жылдан өтүп кеткен болсо, жылы ошол суммада калат. Мисалы 900 сом пул чыга турган болсо, акыркы сумма жылына 900 сом төлөй берүүгө туура келет. Жылы 15 жылга жетелек болсо, же түшүнбөсө биздин иштетилген жылы, колдонулуп жүргөн жылы. Google сайтына кирип туруп эле, Google'га Налоговый кодекс Кыргызская республика деп жазса терет. 324-статьядан баштап ошол жерде толук налог на имущество боюнча толук маалыматты көргөзүп койгон. Сеткасы бар өзүнүн. Ушул төлөмдөр боюнча да жана токтоло кетели. Кайсы бир терминалдардан ГНС или салык кызматы или государственный платежи деген өздөрүнүн эмелери бар. Ошону басып туруп эле тергенде өзүнүн эмелерин чыгарат, аты фамилиясын. Анан ошол жерде сурайт машинанын номери, машинанын объему или куба метр сантиметр деп сурайт. Ошол жерди басканда түркө терминалдар өзү эсептеп бере албайт. Түркө сиз терес, мисалы 900 сом чыкса 900 сом деп туруп басып, ошол кайсыл негизги маселе бул кайсыл жерде сиз каттоодо турасыз, вот ошол жердикин төлөөгө туура келет салык. Анан бизде маселе, мисалы Ошто турам, Ошко төлөп кое берейин дей берет да. Эгер Ошко төлөп койсо деле боло берет. Декларацияда мүчүлүштүктөр туулат. Сиздин каттооңуз Кара сууда, сиз Кара сууга барып туруп декларация тапшырганда Кара суу деп тапшырып коесуз. Ооба. Төлөмүңүз Ошко жүрүп калган. Кара суудан карыз болуп чыгса, Ош шаарынан сизде ашыкча сумма өзүңүздө туруп калат. Демек, ошондо айдоочулардын автоунаага бул жыл үчүн салык төлөндү төлөнбөгөндүгү атайын электрондук кошулуу базадан текшерилет, Эгерде канча жаран төлөдү? Мисалы Ош шаарында 90 миңден ашык машина болсо, бизге канча жаран төрөлдү өзүбүздүн мага берилген доступтун негизинде мен текшере алам. Быйылкы жылы канча адам ким келип төктү, өзүбүзгө берилген доступтун негизинде көрүнөт. Төлөбөгөндөр үчүн ар бир жарандын үйүнө биздин уведомление чакыруу катыбыз барат. Баракчалар барат. Баракчаларыбыз бүт барып турат. Азыр эми мына өзүңүз мисал кылып автоунаага салык төлөөнүн түрүн көрсөтүп бердиңиз да. Ошол эле учурда айтып атасыз, мисалы мүлк салыгын төлөөдө дагы мындай мүчүлүштүүлөр кездешет депчи. Анан негизи жарандар деги эле салыкты онлайн төлөөдө көбүнчө эмне жагдайдан, кандай кадамдардан аксап жатышат жана эмне үчүн? Негизги баягы багыттарын билип алуу керек болгон багыттарды тизмектеп айтып берсеңиз деп атам да, бул жарандарга маалымат болуп калсын депчи.
Бул мүлк салыгы деген бул эми ишкердик жүргүзгөн мүлктөр боюнча айтып кетемин. Бул жерде экөө кошо эле кетет. Жана үйдүн налогу дагы мүлккө кирет да, 180 квадрат метрден ашкан. Вот ушул жерде баягы башында айтып өткөндөй эле кайсыл районго тапшырыш керек, сразу могул жерден чыгат, код УГУНЕС депчи. Ошол мисалы Кара Суу или Нокат бул доступту алгандан кийин Бишкекте туруп деле түшүнгөн адам тапшыра берет да. Атайын убара болуп, мисалы Ошко келип отурбастан кажети жок. Кайсыл жерден болсо телефондон бир аз оорураак болот экен. Телефондо эми интернет үзүлүп байланышкан үчүн айрыкча мондай ноутбук или компьютер болсо бул жакшыраак көргөзүлөт. Вот ушул жерде бар жок эле жер жазылуу, буну биздин бухгалтерлер абдан жакшы билет. Тапшырып жүргөн адамдарды. Бул жерде деле ушул приложениянын баарын ачып алышыбыз керек. Сөзсүз түрдө баарына маани бериш керек. Себеби буну ачпасак бизге нар жагын көргөзбөй коет. Мисалы биринчи приложенияны ачсак болду, бир деле ачып коет дагы, калган приложениялар көрүнбөй туруп калат. Ошол эле маселе. Жанагы форма жүздөй эле көрүнүш, бул жерде деле бир аз графаларында өзгөчөлөр бар. Мисалга алсак, мүлк салыгы. Сиздин атыңызда канча мүлк бар бул жерде? Биринчи топтогу, экинчи топтогу, үчүнчү топтогу мүлк салыктары деп коебуз. Биринчи топтогулар булар үйлөр кирет. Шаар ичинде квартиралар, Ош шаарында 110 квадрат метрден ашкан квартиралар, 180 квадрат метрден ашкан үйлөр, жер үйлөр. Мисалы 2 этаж, мына шаардын ичинде салынган үйлөр бар го, жер үйлөр, жеке адамдардын үйлөрү. Демек, ошондо мен түшүнүгүмдө мисалы 110 квадрат метрден ашкандан кийин гана, мисалы мен турак жайым болсо, салык төлөйм. Эгерде ага жетпесе, аянт мен жашаган жер, салык төлөнбөйт. Ал эмненин эсебинен эсептелип чыккан, мисалы коюлган критерийлер деп атам да, талаптарчы. Анан төлөм кандай негизде эсептелет? Бул жерде биздин салык мыйзамында жазылган шаардын или айылдын, же болбосо айылдын калктуу конуштун санына карап туруп, атайын графа бар. Ошол жерде көргөзүлгөн 330 статьяда. Мисалы биздин Ош шаарынын эли 250 миңден 500 миңге чейин 180 квадрат метрден ашкан үйлөр болсо төлөнсүн деген атайын 330 статьянын 1-пункту болуш керек. Кайра эле ошол эле элдин саны азайган сайын квадрат метр азаят, көбөйөт. Мисалы айылдарда 50 миңден 100 миңге чейин, же болбосо 100 миңден 200 миңге чейинки райондор бар. Ал жерлерде уже 350-270 квадрат метрден өдөлөрү көргөзүлөт. Ошон үчүн элдер тыгыз жашаган жерлерде бул квадрат метр азаят. Мисалы Бишкек шаарында 150 квадрат метр, Ош шаарында 180 квадрат метр. Ошол 180 квадрат метрден ашкан квадрат метрге гана төлөнөт. Мисалы 1 квадрат метр ачса 1 квадрат метр. Бул болжолдуу түрдө айтканда бир 50 сомдон 100 сомго чейин төлөнө турган нерсе 1 квадрат метрден. Анан ошол эле жарандын бир үйү, бир квартирасы болуп калышы мүмкүн да. Атында 2 квартира болуп кала турган болсо, или 2 үй же 1 үй, 1 квартира боло турган болсо, өзү тандаган бир үйүнө гана льготаны ала алат да. Экинчи үйүн ала албайт. Экөө тең мисалга айта кетсек, бириси 80 квадрат метр үйү, квартирасы 40-45, бизде эски салынган үйлөрдө ошондой болот. Өзү тандаган ошол бир гана үйдүн гана льготасын ала алат. Ал жерде квадрат метр жетсе, жетпесе сөз түрдө төлөш керек болот. Салык төлөнөт. Экинчи үйүнө төлөнөт. Өзүнө катталган күндөн баштап. Ушул эле жерде декларацияда тапшырып атканда, мисалы, бая айтып өтпөдүк, экөө боло турган болсо, экөөнү тең көргөзөт. Могул жерде код категория, индикационный код деген жерлер бар. Ушул код категорияда облагаемый, необлагаемый, льготный или освобожденный деген жерлер бар. Ушуларга дагы толук маани бериш керек. Ар бир жаран киргизип аткандачы 000 деп киргизип кое бербеш керек. Аны эртең салык кызматкери чакырат. Бизде анализ менен отурган кызматкерлер чакырат. Салыкты онлайн төлөөдө керектүү маалыматтар туура толтурулбаса, сиздин төлөмүңүз аткарылды деп эсептелбейт. Мындай учурда система кайсыл категориядан ката кеткенин көрсөтөт. Анын негизинде дароо маалыматты кайрадан оңдоп жайгаштырыңыз. Себеби акчаны артка кайтара албайсыз.
жана салыкты убагында берүү мөөнөтүн өткөрүп жиберишиңиз мүмкүн. Мындай учурда салык кызматы жоопкерчиликти албагандыктан чыгашага дуушар болушуңуз ыктымал. Ушул сыяктуу түшүнүксүз жагдайлар жаралса, мамлекеттик салык кызматынын 116 ишеним номерине чалып кайрылсаңыз болот. Жана STI маймылча STI Checkit Gov Checkit KG электрондук дарегине кат жолдоп, жооп алганга укуктуусуз. Түрдө отчетун берүү. Бул деген экинчи группа топтогу мүлк салыгы боюнча айтып атабыз, ишкердик жүргүзгөн ишкерлер боюнча. Мына декларациянын башынан айтып келдик, мына акыркы 9-чу приложениеден ылдый жагын быйылкы жыл үчүн сөзсүз түрдө көргөзүш керек. Себеби былтыркы жылы эгер чыгара албай салык жаңы здание болуп калышы мүмкүн, чыгара албаса, ал сөзсүз түрдө салык кызматына келип кайрылыш керек, биринчи маселеси. Biz ошол жерден ушул графанын кагаз түрүндөгү кагазын чыгарып беребиз. Ушуну эле ушул жерге толтуруп коюш сөзсүз түрдө зарыл. Мисалы мүлк салыгын деп атпайбызбы, кыймылсыз мүлк салыгына төлөм депчи. Алардын мисалы суммасы кандай эсептелет? Мисалы азыр жогоруда сиз мисалы автоунаа салыгында эсептөөнүн жол-жоболорун кантип төлөө керек экенин көрсөтүп бердиңиз да, мүлк салыгына төлөмдөр кандай эсептелет? Мүлк салыгы могул үйлөр боюнча айта кетсек, мен ал жерден эмелерин толтуруп жатам. Биринчиси эле графасы жилой дом деп чыгат өзү эле. Жилой дом или квартира деп чыгат. Сиз квартираны берип атасызбы же жер үйдү берип атасызбы? Ушунун айырмачылыгы. Ошол эле жерде код району, Ош шаары, Ош шаарында код 511 деп башталат. Бул госрегистрдан идентификационный берилет. Кызыл китебинде же болбосо технический паспорттун эң үстүнкү баракчаларында турат. Ошол кодду сөзсүз түрдө териш керек бул жерге. Ошол эле кетсек, жанагы эле айтып кеткендей, собственник. Ошол эми айрыкча бизде собственниктер болот. Канча айга берилип атат. Ушул жерде маселе болот. Мисалы, үйүңүз быйыл 6-айда бүттү да. Сиз 1 жылга налог төлөбөйсүз да, үйдүн бүткөнүнө 6 ай болуп атат. Ушул жерге 6 айды да көргөзөсүз. Компьютер өзү автоматтык түрдө эсептеп берет. Кирпичтен салдыңызбы, жыгачтан салдыңызбы, бетондон салдыңызбы, бул жерде бүт өзүнүн немелерин көргөзөт. Металл, прочие деген немелерибиз бар. Кирпич деп кое берели. 2021-жылкы түшкөн үй, 6 айга чыгарабыз да. Мисалы 181 квадрат метр. Бул жерде общий площадь квадратный метр деген жер бар. И необлагаемый площадь 330-статьянын негизинде бул жерде көргөзүлөт. 180 квадрат метрди алганда компьютер өзү облагаемый площадьты чыгарып коет бул жерге 1 квадрат метрде. Оценочный стоимость бул жерде 15 000 коюлат, себеби кирпич болуп атат. Бул жерде да айта кетчү нерсе бар. Жылына карап, биринчи жылдан 5 жылга чейин 15 000 деген оценочный стоимость коюлат. Эгер үйүңүз кирпичтен турса, 5 жылдан 10 жылга чейин 14 000, адамдары 15 жылдан 30 жылга чейин 13 000, 30 жылдан 45 жылга чейин 12 000, 45 жылдан ашкан үйлөр болсо 10 000 деген оценочный стоимосттор коюлат. Демек, үйлөрдүн дагы курулган жылына ошондой эле кандай курулуш материалдарды колдонгонуна жараша салык төлөнөт. Салык төлөмү бааланат. Бул жерде 1 квадрат метри. Мисалы азыр биз 1 квадрат метрди Ош шаарында 15 000ге баалап атабыз. Бул жерде региональный коэффициент деген бар. Бул дагы жана башында айтып өткөндөй калктын санына карап туруп коюлат. Мисалы Ош шаары 0,9. И зональный коэффициент үй кайсыл жерде турат? Шаарда биздин Ош шаары 7ге бөлүнөт. 0,3-төн 1,2 деген коэффициент коюлат. Буну өкмөт өзү бекитип берет. 1,2 дегенибиз бул эң шаардын биз эми центрдеги үйдүн немесин чыгарып жатабыз. Мисалы Масалиева көчөсү деп коелу. Коэффициенттердин бөлүнүшүн жарандар кантип биле алат? Коэффициенттердин бөлүнүшүн же жана сыр сөз берилгенде эле бүт ошол маалыматтар биле албайт. Бизде ушундай жерлерде өчүрүштөр бар, биле албайт. Анда кандай аны билиш билиш үчүн мен үйгө салык төлөшүм керек, коэффициент билбейм, кайра эле салык кызматына кеңсесине барышка туура келип калабы. Демек, ошон үчүн айтып жатпаймынбы, башында биринчи эсептетип алуу үчүн салык кызматына кайрылып алса, ошол жерде мисалы үйү Масалиева көчөсүндө, ал жерге коэффициент кандай коюлат, кандай болот, салык кызматкерлери өзү айтып берет. Жок, салык кызматына барбай мен биле аламын деген болсо, биздин ошол эле сайтка кирип,
атайын токтомдор деген жери бар. Ошол жерден терсе, орусча зональный коэффициенти, кыргызча деле зональный коэффициенттер болот. Зональный коэффициенти деп терсе чыгат. Толук кандуу жазылган, кайсы көчө, кайсыл зональный коэффициентте турат деген жери жазылган. Бул өкмөттүн токтомунун ичинде жазылып турат. Ошол эле зональный коэффициент бүттү, отрасловой коэффициент деген бар. Буну өкмөт бекитип берет. Ал өзгөрбөйт дагы, тура берет, 1 деген. Ставка налога үйлөр үчүн 0,35% деген ставканы бул өкмөт өзү коюп берген. Ооба, бул өзгөрө турган болсо, эгер өзгөрө турган болсо, буну биз жарыялайбыз. Мындай жери өзгөрдү депчи. Бул 2015-жылы кабыл алынган боюнча турат. Демек, жана коэффициенттеринен бери ставка 0,35% деп атасыз, пайыз калгондо бардык эле салык төлөөчүлөр мындай маалыматтардан кабарсыз. Анда сөзсүз түрдө эле биз электрондук төлөмдү ишке ашырабыз дейбиз. Кайра эле биз кеңселерге барууга туура келип калат экен. Ошол жерде ушул немелерди айтып ставкаларды айта кеткен нерсебиз кодексте баары жазылып турат. Жарандар кодексти алып туруп сөзсүз түрдө окуш керек. Айрым учурларда, мисалы, база иштебей калган учурлар болот деп эле көп эле айтып келишет. Мисалы, ошол эле бардыгы бирдей жылдын аягында же жылдын башында отчет тапшырып жүргөн учурларда базага кирүүдө дагы кыйынчылык жаралат. Жүк көтөрүмдүүлүгү же кандай база жакшы иштебей калат дейбизби, начар иштеп калган учурлар кездешет да. Андайда эмне кылыш керек? Мисалы, мен бардыгы жылдын башында декларация тапшырып атат, отчет тапшырып атат, мен болсо салык төлөө үчүн базага кире албай калам. Эгерде мен кечиктим, анын иштебей калгандан мен убагында салык төлөбөдүм, айып пулга жыгылып калышым мүмкүн. Менин укугуму кандай корголот дегендей. Сиздердин укугуңуздар ошол учурда бүгүнкү күндө бизде кагаз түрүндө да калат. Эгер сиздин алган достугуңуз электрондуу маалыматты толук кандуу бере албай калсаңыз, сиз кайсы бир өзүңүз катталган салык кызматына барып туруп, ошол жерден кагаз түрүндө берсеңиз болот. Бир себептерин айтып туруп, кагаз түрүндө барып өткөзүп коюшуңуз зарыл. Себеби мөөнөт өтүп кеткенден кийин ал инспектор сизди ал күндөн сактап кала албайт. Демек, азыр айтып атабыздай, онлайн түрдө төлөсөк болот депчи. Бирок база иштебей калганда кайра эле ушул салык төлөөчүлөрдүн кандай десем, өзүнүн аракетине байланыштуу болуп калат экен да. Эмне үчүн система мындай иштебей калган учурлар болот? Мисалы, 1-сентябрь мөөнөтү бүтүп атат, салык, транспорт салыктан, жер салыктардын мөөнөтү бүтүп атат деп атабыз да. Эми бизден бул үстү жактан каралгандай базаны ачканда, биздин центральный аппараттын кароосунда каралганда, элдин баары ошол күнгө келип албаш деле керек эмес да, ошол күндөрүчү. Себеп кандайдыр бир ал жактан, үстү жактан базанын бир кемчилдиги или базанын объему ага бир кабыл ала турган эмес учур болуп калат окшойт. Бирок мындай алдыда салык төлөөчүлөрдүн баягы онлайн түрдө, электрондук түрдө төлөөгө дагы сан артат да бара-бара, туурабы? Маселен, мен бүгүн маалымат алдым, мен электрондук эле төлөсөм болот экен деп. Негизги маселе кээ бир адамдар айта берет. Ушундай кире албай атамын, ал өзүнүн эле көбүнчө түшүнбөстүгү. Бирок бул өзүңүзгө сиз жеке кабинет алгандан кийин ал иштебей коюшу мүмкүн эмес. Кандайдыр бир себеп болуп, мисалы эми бизге берилген доступ кандайдыр бир интернет иштебей калган жерде туруп алып кылышы мүмкүн. Интернет желелери жетпей калган жерде туруп калып кылышы мүмкүн. Мисалы биз өзүбүздүн инспекторлордо андай учур боло элек ушул күнгө чейин болбойт деле. Элдин арасында болуп атат, мынтип атат, убагында болбой атат деген суроолор болот. Бизге деле келет. Мен ошону өзүм эле ачып карасам, ал жерде болуп эле атат, бар жок нерсечи. Просто баягы мен айткан графалардын бирөөсү толбой калышы мүмкүн. Сизге бул жерден отчетту көрө аласыз да, кайра элечи, журнал электрон отчетов деп. Ошол жерге киргенде эмнеден кирбей калган, ошибка деген жери бар. Ошол эле жерди басса, эмне үчүн кирбей калганын айтып берет ошол. Көрсөтүп чыгат. Көрсөтүп чыгат. Мен айтайын дегеним, мисалы, айрым учурда сиз айттыңыз, балким база көтөрө албай калат, ошончо баягы салык төлөөчүлөрдүн иш аракетин депчи. Мен убагында мисалы ошол учурда салыгым төлөй албай калдым.
бирок бул кайра эле менин тараптан кетирилген ката болуп калат экен да. ооба, убагына чейин Салык кызматы мына ушундай жагдайларды эске алган эмеспи деген ой келет да. Эске алынган. Азыр бүгүнкү күндө абдан сонун. Мына буга чейин биз мына декларацияны, электрон декларацияны биринчи кабыл алганда ушундай маселелер туулду. Ушул күндө андан мындай маселе жок. Иштеп атат, баары жок нерсе. Бардыгы жакшы. Анан мисалы азыр кандай десем, ишкерликтин бир канча документтин түрлөрү менен иш алып барабыз деп атпайбызбы? Мисалы өзүм эле айтсам күбөлүк ИП менен иш алып барабыз да. Анын мисалы ыктыярдуу патент, милдеттүү патент, ИП болуп атат да. Ачуудагы өзгөчөлүктөрү кандай болуп калат? Мисалы ооба, кандай азыр мисалы же электрондук түрдө мүмкүнчүлүктөр болуп калдыбы? Бүгүнкү күндө биз жана башында айтып өткөндөй өзүбүздүн логин паролду алгандан кийин ошол эле жерде баягы башында кирбедикпи? Киргенде эле баарын айтып өттүк, электрондуу сервис, мындай немелер бар депчи. Ошол жерде биринчи эле бетти ачканда электронный подача налоговой отчетности дегенге кирмей жок. Электронный сервиси деген өзүнүн немеси келет, графаларычы. Ошол жерде электронный патент деген жери бар. Электронный патентти бассаңыздар сиздерге атайын приложение чыгат. Электронный патент деген. Анда басып туруп ичине киресиздер. Ичине киргенде добровольный патент, обязательный патент, полис, патент наемник работника, платеж, патент для наемника работника, налоговый режим, налоговый с продаж деген немелери чыгат өзүнүн. Добровольный патент. Айрыкча бизде азыр добровольный патентти көргөзө кетемин. Бул ишкерибиздин патенти бар экен. Так. Баштаганда эле биринчи менен сиздерге патентин түшүндүрө кетейин. Ыктыярдуу патент алуу үчүн. Ыктыярдуу патент алыш үчүн. Могул жерде патентти басканыбызда өзү патент деп чыгат. Добровольный патент деп басканда өзүнүн немелери чыгат. Ошол эле сиздин өзүңүздүн иненениңиз, жашаган жериңиз, телефондор деген жерлери чыгат. Бүт толтурушубуз керек. Бул жерде айрыкча өзүңүздүн атыңыз менен иненениңиз чыгат. Бул жерден телефон, район, кайсыл районго төлөп атасыз, канча күнгө, эмне үчүн деген маселелер туулат да. Кайсыл адрес, ушул жерде тандайсыз бүт өзүңүзгө керектүү нерселердичи. Бул жерде программада өзү көргөзүп берет. Ишкерликтин түрүн кирешесин көргөзүп берет. Кээ бир адамдар мага 600 сомдук, 100 сомдук, 1000 сомдук патент таап бер дейт. Ушул жерден толук кандуу шашпай отуруп туруп окуш керек. Виды экономической деятельности деп чыгып атат бул жердечи. Ошол жерде сиз эмне менен алек болуп атасыз? Мисалы, такси кызматында жүрөсүз, же болбосо бир магазинде квадрат метринен бери каралган, мисалы, Келечек базарында иштешиңиз мүмкүн, или Кудайберди запчасть базарында иштешиңиз мүмкүн. Бүт киргизилген. Ошол өзүңүзгө керектүү нерсени, мисалы, Келечек базары 5 тоннадан 10 тоннага чейин контейнериңиз кичине болсо, сиз ошону тандасаңыз, бул жерден суммасын сизге автоматтык түрдө сосфонду кошуп сразу чыгарып берет. Ошонун негизинде эле биз төлөөчү катары иштей беребиз. Бизде патент ачылды деп эсептелет. Ачылды деп эсептелинет. Автоматтык түрдө сизге ачылды. Бул жерде датаны дагы өзү коюп берет автомат түрдө. Сиз бүгүн ачтыңызбы? Мисалы 7-синен 6-октябрга чейин, мисалы 1 ай кала турган болсоңуз, 30 күндүк төлөм менен патентти сизде автомат түрдө бул жерде карап берет. Жабууда кадамдар кандай болот? Мисалы, ооба, биз салыкты төлөп жүргөнбүз, аны жаптырыш керек болсо, мисалы, же убактылуу токтотуу керек болсо, сөзсүз түрдө салык кызматына барып, печать бастырып, мөөр бастырып келгенбиз. Азыр кандай болуп калды? Азыр бүгүнкү күндө ошол ыктыярдуу патент боюнча, мисалы, сиз бүгүн ишкердүүлүк жүргүзүп 1 айына ачтыңыз дейли, жана электронный ачтыңыз. Айрыкча бүгүнкү күндө бар жок эле электронный. Ачкандан кийин сиздин мөөнөтүңүз бүттү. 30 күн толук иштеп, мөөнөтүңүз бүттү, бирок сиз 30 күндөн иштебей калдыңыз. Ал күнү сиз салык кызматына барып, өчүртүп же токтот деген бул шарт эмес. Бул мыйзамда жок. Себеби, эгер сиз ошол ишкердүүлүктү токтотом десеңиз, сиз биринчи каттоодон өткөндө жана айтып өтпөдүмбү, декларациялар туура тапшырыңыздар деп. Бизге барып туруп анда сөзсүз ишкердүүлүктү толук кандуу токтотууга туура келет. Көп адамдар токтотуш керек экен, күн өтүп кетип атат экен, штраф экен. Сиз ишкердүүлүк жүргүзбөдүңүзбү? Болду.
Сиз барып токтотуу шарт эмес салык кызматына. Качан сиз кайсыл документте болбосун жок, бул ыктыярдуу патент. патентке гана. Патентке гана. Эгерде ИП милдеттүү патент болсо кандай болуп калат? Милдеттүү патент болсо деле сиз өз убагындагы 30 күнүңүздү аткардыңыз, или 15 күндө, 30 күн, 15 күн, 90 күн болот. Аткарган күнүңүздү гана токтойсуз, эгер ишкердүүлүк жүргүзбөсөңүз. Ошол эле учурда биздин салык кызматкерлер өзүнүн участкалары бар. Сиз ишкердик жүргүзүп аткан болсоңуз, патентти төлөбөй же болбосо улап кетпей жүргүзүп аткан болсоңуз, анда сизге айып пул каралат сөзсүз түрдө. А сиз болду токтоттуңуз, ошол күн иштебей калдыңыз, сиз салык кызматына барып, печать бастырып, анализ этти деген нерсе болбойт. Жок андай мыйзамдачы. А жок, сиз биринчи каттоодон өткөндө ИП же болбосо ЧП болуп өткөнсүздөр, частный предприниматель или индивидуальный предприниматель, ушул ишкердүүлүктү гана токтотууга барышыңыз керек. Убактылуу болсо дагы. Убактылуу болсо дагы. Эгер патентти сиз бүгүн иштеп, эртең иштебей калышыңыз мүмкүн да. Ооба. Эртеси барып аны токтотуп, кайра сиз бүрсү күн иштеп калсаңыз, кайра барып, кайрадан регистрация кылып отура бербеш керек. Бүгүн ишкердүүлүк токтодубу? Болду. Салык кызматына барып, сиз печать бастырып, андай деген нерселер болбойт. Эгерде жеке ишкер болсок, Жеке анда ишкер болсоңуздар. жеке ишкер болуп ИП иштетсек, анда сөзсүз барышыбыз керек. Жок, бул деген нерсе сөзсүз барыш керек деген нерсем, сиз бир эле жолу өттөсүз да каттоодон. Ооба. Мисалы, Ош шаарынан өттүңүз, 2017-жылы өттүңүз, же бүгүнкү күнгө чейин добровольный патентти 1 ай иштетип, 2 ай иштетпей жүргөндөр бар да. Аны токтотуш шарт эмес. Ооба. Сиз качан ишкердүүлүктү такыр токтотуп, кээ бир адамдар патент жанагындай пособияга чыгарды или пенсияга чыгарды, сиздин ушундай салык кызматында каттооңуз бар экен, ишкер экенсиз деп калат. Ошол учурда алардын мыйзамы менен биздин мыйзамдар кандайдыр бир дал келбей калган учурда гана барып өчүрүлөт бул нерсе. Болду, сиз адан кийин иш жүргүзө албайсыз. Анда өчүрүүдө мисалы эмне иш аракеттер керек болот? Өчүрүүдө Документтер керек өзүнчө кандай кылыш керек? Бизде өчүрүүдө баягы сиз башында айттыңыз го, неме алганбыз деп, свидетельство, куәлүк алгансыздар. Куәлүктү алып барасыздар. Паспорт копияны, ошол паспорт копияны алып барасыздар. Бизге барганда өзүнүн регистрационный отдел бар. Азыр 16 кабинет деп коебуз. Ошо 16 кабинетте барып отурушат. Ошону алып барасыз, тапшырасыз. Алар сиздерге лист согласования деген 3 графадан турган 3 отделге барып кол койдура турган жерлер бар. Ошол жерден барып туруп, биринчиден компьютердан или бизде ГДД деп коет, транспорт салыгынын карызы жокпу? Экинчиси мүлк салыгынын карызы жокпу? Үчүнчүсү декларациядан или отчеттордон кандайдыр адашуулары жокпу? Ушул 3 гана нерсе гана текшерилет. Ошол эле кагазды алып барып туруп, ошол атайын караган адамга алып барып туруп көргөзөсүздөр, инспекторго. Вот ошол эле нерсе менен бүтөт бул нерсе. Эгерде биротоло ошол ишкерликти токтоттум, бул нерсе менен кайра алектенбейм десе, анда сөзсүз түрдө жаптырып койгон абзел. А эгерде биздин кирешебиз убактылуу токтоп, андан кийин бул ишкерликке кайра багыт алабыз десек, анда атайын бир мөр бастырып, Жок, мөр басылбайт. Ошол кеңсеге баруунун кажети жок. Кажети жок. Бул патент боюнча. Эгер сиздер мисалы адам патенттен сырткары иштегендер бар да, ошол эле ИП менен жанагындай магазиндерде чек чыгарып берген аппарат ККМ онлайн иштеп жатышпайбы? Аларда отчетность болуп калат да. Ар квартал сайын, ежеквартал сайын отчет берип, ай сайын мисалы сосмон төлөп, ошол эле адамдын атынан индивидуальный предприниматель болгондон кийин колунда адам иштеткендер бар шаар ичиндечи. Алардыкы башкачараак болот. Алардыкы бизден отдел проверок деген бар, через отдел проверка менен бүтөт. Жабыш үчүнчү. Тактап айтканда сөзсүз жаптыруу керек. Сөзсүз аны ал биздин бизде убактылуу деген нерсе болбойт, Убактылуу деген нерсеси болот. Сиз ошол учурда гана аны жаппай тура аласыз. Сиз жана такыр ишти токтоттум дегендегин айтып жатам. Такыр ишти токтоткондо ошондой барып туруп бизден жабууга туура келет. Бул деген сиздин өзүңүздүн общий обширный салык Ош шаарында болду иштебейм деген нерсени гана жапса болот. Анан жок, бүгүн иштеп туруп эртең кайра улантам деген анда бизге баруунун кажети жок. Жөн гана убактылуу токтоп. Жөн гана убактылуу өзү автоматтык түрдө патент токтоп турушу керек.
ИП деле ошондой. ооба. Анан ИПнын айырмасы бар деп атпайсыз, биротоло жаптырганда депчи, документтерде айырмасы барбы же кандай? Документтерде айырмасы болот. Мисалы, кандай? Жана мен айтып өткөн патентти гана жабыш үчүн жолун айтып өттүм. Ал жөнөкөйрөөк, менин ишимче. Ал жөнөкөй гана. ИПны же болбосо жанагы онлайн кем иштетип, или дүкөн, или кафе, ресторан иштеткендер бар да. Булардын маселеси 1 ай ичинде чечилет. Бизге барып арыз жазат, мен ушундай ишмердүүлүктү токтоттум деп туруп, ошол эле регистрацион отделге барып жазганда, алар экинчи отделге өткөзүп берет. Себеп бул адам ишкердүүлүктү жүргүздү да убагында миллион же болбосо 2 миллион сомдук доходторду көргөзүп алып, ошол эле учурда прибыл төлөп жүргөн, соцфонд төлөп жүргөн, ушул нерселердин баары жогу каралып 1 ай ичинде. Анан кайра өткөзүлүп берилет. Кылса болот, или кылса болбойт деген. Ушул маселелер. Андан кийин гана эгерде ошо салык кызматы карызы жок, документтерди, отчетторду, салыктарды убагында төлөгөн дегенден кийин гана жабууга макулдук берет. Жабууга макулдук берет. Ага чейин макулдук бербейт. Чоң рахмат, сизге ыраазычылык билдиребиз. Өз кезегинде салык төлөөчүлөргө ошол эле учурда салыктын түрлөрүн ачуу электрондук түрдө, ошол эле жабууда кандай кадамдарга барышыбыз керек, анан салыктын түрлөрүн онлайн төлөөдө эмнелерди эске алуу керек боюнча суроолорго жооп бергениңиздер үчүн урматтуу биздин достор, мен билем долбоордун кезектеги чыгарылышында Эрмек Маткасымов Ош шаардык салык кызматынын декларацияларды кабыл алуу бөлүмүнүн башкы инспектору конокто болду. Биз сиздерге дагы бир ирет кошумчалай кетели. Бүгүнкү күндө салыктын кайсыл түрү болбосун онлайн электрондук түрдө төлөөгө укуктуусу салуучу атайын салык кызматынан логин пароль алып, жеке кабинетиңиз аркылуу төлөмдөрдү ишке ашырсаңыз болот. Ошол эле учурда сөздүн маектин ортосунда да айтылып кетти, эгерде база иштебей калып, интернет же жеткиликсиз болгон учурларда кайра эле сиз ошол өзүңүз жашаган аймакка карап салык кызматына барып, убакыттан кеч калбастан убагында салыкты төлөөгө туура келет экен. Мындан сырткары, мисалы, унаа салыгын канча сомдон төлөйм же мүлк салыгын канча сомдон төлөйм, канча сомдон бекитилет деген суроолор жаралса, сөзсүз түрдө бул жакта жеке кабинетиңиз аркылуу суммаларды эсептөө мүмкүнчүлүктөрү дагы бар деген маалыматтар менен бул жолку чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Сак саламатта калыңыздар.